Мадумаров кылган иштери үчүн бул дүйнө эмес, тиги дүйнөдө дагы кутулбайт. Шайлоо өнөктүгү башталып, талапкерлер түрдүү айламалдар менен элдин башын айлантууга аракет кылып жаткан кезде, бири акча берем деп ишарат кылса, экинчиси кызыл тилин сайратып, шайлоочулардын кулактарына алапша илеп жаткан кербезе. Анткени менен эл арасында үйрөнгөн жоо атышканга оңой деген сөз бар. Шайлоо жаңы болгону менен талапкерлер баягылар эле. Кимдин эмне деши, кайсыл жол менен утуп чыгары элге бештен белгилүү. Бийликтин таттуу даамын татып калган чоң акырдан жем жеп ошол кездеги баш айланткан бактылуу сезимдерден дагы деле кутула албай жүргөн Адахан Мадумаров да учурда өз аракетин кылып жатат. Адатынча бийликти сындап өзүнүн айыбын айткандарды сабатсыздар деп тилдеп жолугушуу өткөрүп жатат. Бул анын стили, менимче туулгандан алган шубасы го дейм. Калбайт мунусу. Кыргыз деп соккон жүрөгү бар киши 400 жыл жашаган, сейрек кездешкен жаңактын уюлу менен Жогорку Кеңештин жыйындар залын козойлуу деп айтпайт. Ал нерсе кап деп атылат. Көздүн карегиндей сактай турган валютадан артык нерсебиз. Ушул нерсени билип туруп айттыбы же билбей айттыбы, Айтор Адаханды спикерлик тактыдан сүйрөп түшүшкөн учурунда. Чек ара аймагындагы талаштуу жайыттар жерлер, көл кыласындагы пансионаттарда Мадумаровдун сабаттуулугунан кетти коңшу өлкөлөргө. Балким атайлагандыр. Республикалык чоң иш-чара болуп, элдин баары Кыргыз Республикасынын гимни ойнолуп жатканда, колун жүрөгүнө коюп угуп турушкан. Ошол кезде Адахан Мадумаров элди аралап, гимнди да элди да үстүнөн карап, текеберлене басып баратты. Анысы эмне, бизди мамлекетибизди уруп ойнойм дегениби? Ал эмне чет элдикпи? Ал тургай чет элдик болгон күндө да. Ыйык гимн ойнолуп жатканда бир аз аялдай турмак башка киши болсо, бул эмне душманбы бизге? Бир туруп шайлоочулар менен жолугуп жатып, ыйман дин маселесин да козгой калат. Биздин аялуу жандарыбыз аялдарга сөз тийгизет. Деги бул ким? Бул киши үчүн мыйзам иштейби? Кезинде Чыңгыз Айтматовдун элчилик кызматтан кетирген ушул деп жүрүшөт. Чамасы Бакиевдердин учурунда кандайдыр бир артыкчылыгы бар, ыйгарым укугу болгон мунун. Себеби Бакиевдин жарлыгысыз эле жумуштан кетүүгө аргасыз кылган экен Айтматовду. Ал биздин улуу кишибиз, андан да аксакалыбыз, дүйнөгө Кыргызды тааныткан жазуучубуз, сыймыгыбыз эле. 80ге чыгып эчкинин жашындай жашы калган болсо, ошол учурда Мадумаров Кыргыздын баласы болсо, ошол ишти уюштуруп көр корлук кылганга кантип гана дити бар экен. Айтматов көп болсо 3 жыл же 5 жыл иштейттир эле ошол кызматта. Өз ишин билчү, кыйла иштердин бүтүшүнө себепкер да болгон. Немистер да урматтачу. Ал иши үчүн Мадумаров Адахан Кимсанбаевич бул дүйнө соту эмес, тиги дүйнөдө да жооп берет, дейт Касымбек Жумаев. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Өзгөн шаарынын мэри тургундарды өзбек тилинде куттуктаган үчүн сөгүш алды. Оштогу Өзгөн шаарынын мэри жергиликтүү жашоочуларды мамлекеттик тилде куттуктабаган үчүн сөгүш алды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. 30-октябрда Өзгөн шаарынын күнү белгиленген. Мэр шаар күнүндө тургундарды мамлекеттик же расмий тилде куттуктабай, өзбек тилинде куттуктаган. Куттуктоо учурунда тартылган тасма социалдык тармакка тарап талкууга алынган. Өзгөн районунун акими Мурат Раматов Өзгөн шаарынын мэри Назирбек Каримовго 1-ноябрь күнү сөгүш жарыяланган. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Атамбаевдин адаттагы арам аракеттери күчтүүлөрдү куугунтуктап баш көтөртпөй элге жаман көрсөткөн ыплас мүнөзүнүн кесепетинен Келдибеков жаманатты болуп калган. Келдибеков чын эле соцфонду жеп койсо, азаматтарга карата шултоо таба албай жүргөн Атамбаев ойлонбой туруп аны бир топ мөөнөткө каматып салмак. Керек болсо билим жагынан Келдибековго менмен сиңген Мадумаровда, текеберленген Текебаевда жетпейт. Келдибековдо башкаларда жок, эл башкара турган касиеттер бар. Сөздү үтүрүн үтүрдөй, точкасын точкадай ордуна коюп сүйлөйт. 30 өлчөп бир кесип ойлонуп сүйлөйт. Башкалардай азыр сүйлөп бир аз туруп артына кайтпайт. Конституциянын атасымын деп адраңдап Текебаев менен өткөн билимди жок деп эдиреңдеген Мадумаров биригишип Келдибековдон дипломат адам кандай болуш керек экендиги тууралуу сабак алышсын. Кыргызстандын акыркы 30 жылдык тарыхында Байдын токолдорундай болуп, жылда жаңыланган спикерлердин ичинен бир гана достойный спикер Келдибеков болгон. Акыркы бийликтин да очойгон кемчилдиги Келдибековду бийлик кызматтарына жолотпой жатканы. Келдибековдой билимдүү адам менен азыркы бийликтин аткарып жаткан иштери нымтырап жылып жатса тездейт эле, эгер эле тез жүрүп жатса чуркап кетмек. Сөздүн тоого тер жерин айта турган болсок, мамлекеттик ишке келгенде достук мамилени жыйыштырып коюш керек эле. Ал жагын Жээнбековдун үлгү алышсын. Ушундай болду. Келдибеков бийлик кызматтарында болбосо, анда сөзсүз түрдө парламентте бакыйып олтуруш керек. Келдибеков Кудай буйруп парламентке өтсө, спикер болуусу талашсыз сөз. Келдибеков спикерлик кылган парламент эч качан чимкирик болбойт. Келдибековдой күчтүү саясатчылыгыбыз менен разрабатывать эткендей билимдүүлөргө өтө эле чектүүбүз. Так айтканда, күчтүүлөр жок эсе. Акылдуу адамдар акылдууну тандап шайлайт деп Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Баткенде аскер формасында адамдар кыргыз чек арачылары таш бараңга алды. Баткен облусунда кыргыз-тажик чек арасында формачан адамдар Кыргызстандын чек арачыларына таш ыргытышты. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, окуя Худжамп Канибада Муна жолунда болгон. Борбордук айылында жергиликтүү май куюучу жайдын жанында Honda Accord үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу трассанын жээгинде бара жаткан. Бул учурда алдын ала маалыматтар боюнча аскер кийимчен 5 адам унаадагы чек арачыларга таш ыргыта баштаган. Натыйжада унаанын айнектери сынган, бирок эч ким жабыркаган эмес деп айтылат маалыматта. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.
Акылбек Жапаров тажик министри менен өз ара аракеттешүү маселелерин талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тажикстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Усманали Усмонзада менен Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында жолукту. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-тажик өз ара аракеттешүүсүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу жүрдү. Эки республиканын гидроэнергетикалык потенциалын өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө басым жасалды. Тараптар эки эл ортосундагы ишенимди чыңдоо жана жергиликтүү тургундар арасында чың алууну алып келүүгө багытталган ар кандай аракеттерге тыюу салуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Оорукананын полунда жаткан эне баланын маселеси бейтаптарга Ош шаардык медициналык жайынан 60 орун бөлүндү. Ош облустук балдар ооруканасында бейтаптардын көптүгүнөн орундар жетишсиз болуп, эне баланын полдо жаткан сүрөтү жарыяланган. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасы менен шаардык балдар ооруканасынан 60 орун бөлүндү. Сезондук курч, респиратордук вирустук инфекциялар менен ооругандардын көбөйүшүнө байланыштуу облустун райондорунан Ош облустук балдар ооруканасына кайрылган бейтаптардын саны көбөйгөн. Мындан улам шаардык балдар ооруканасынан орундар бөлүндү дешет Ош шаардык мэриясынан. Белгилей кетсек, Ош шаарынын мэринин басма сөз катчысы Азамат Абсатаров облустук балдар ооруканасында орундар жетишсиз болуп, эне балдардын полдо жатканын, дарыгерлер барын карап жетишип жатканын белгиленген. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Адил Турдукулов президент Элем Адумаровдун чыныгы оппозициялык күч экенин түшүнүүдө. Президенттин шайлоонун таза өткөрүү боюнча жарлыгы чыкты, анда мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салынган, булганчалык аткарылышы мүмкүн. Шайлоону бийликтин кийлигишүүсүз ачык өткөрүү планы жеке Садыр Жапаров тарабынан чын дилден болуп жатат деген ойдомун. Анткени азыр Конституция боюнча президентте жогорку кеңеште кандай гана курам болбосун, аларга көз каранды болбой мамлекетти башкаруунун бүт мүмкүнчүлүктөрү, жолдору бар. Ошондуктан оппозициялык күчтөр бир мандаттуу округтан көз карандысыз бийликке жагынбаган саясатчылар келсе дагы азыркы бийликке коркунуч туудурбайт. Азыркы шайлоо тарыхта болбогондой адилет ачык өтүшү мүмкүн. Себеби административдик ресурс добуш сатып алууларды болтурбогу бийлик өзү кызыктар болуп жатат. Эгерде админ ресурс колдонулду, добуштар массалык түрдө сатылып алынды деген фактылар ачыкталып, элдин көчөгө чыгышына себепкер болсо, бийликке ошондо чыныгы коркунуч жаралат. Буга чейин жолдорду бууп, жергиликтүү бийликтин имараттарын басып алуу сыяктуу көрүнүштөр болуп келген. Эгерде шайлоо таза өтпөсө, мындай окуялар кайталанбайт деп эч ким кепилдик бербейт. Байкашымча БШКнын жергиликтүү бийлик органдары, министрлер кабинети, президент өзү баш болуп таза ачык шайлоо өткөрүүгө аракеттенип, муну айгинелеп көрсөтүп дагы жатышат. Мындай учурда бийликчилделген Ата журт Кыргызстан ынтымак сыяктуу партиялардын парламентке келиши канчалык реалдуу болот? Сиз аларды бийликчил деп атап кеттиңиз. Пикиримде, алар көбүнчө азыркы номенклатура тагыраагы орчундук кызматты ээлеп келгендер, олигархтар, акчалуу адамдар чогулган партиялар. Бул партиялар бийликке ыктап өздөрүн бийликчил деп көрсөткөнгө аракет кылып жатышат. Чындыгында Садыр Жапаровго Ата журт Кыргызстан келеби, ишеним келеби, керек болсо Ата мекен, Альянс же бүтүн Кыргызстан келеби айырмасы жок. Ар бири менен иштешип жетүүгө кудурети жетет. Парламентке 50% ашык оппозиция келбейт, ошондуктан ким келсе дагы азыркы бийлик коркпойт. Тескерисинче, парламентке көз карандысыз партиялар келбей калса, жогорку кеңеш легитимдүү эмес деген пикирлердин күчөшүнө жол ачат. Ошол себептен дагы бийлик буга таптакыр жол бербейт деген менде ишеним бар. Канча оппозициялык партия келиши мүмкүн деп ойлойсуз? Бир катар партиялар оппозициябыз деп айтып жатканы менен чындыгында бир эле оппозиция бар. Бул бүтүн Кыргызстан. Садыр Жапаров да бекерине Мадумаров тууралуу айткан жок да, президент эле Мадумаровдун чыныгы оппозициялык күч экенин түшүнүп жатат. Ал эми Альянс, Ата мекен партиялары бийлик менен иштешип кеткенге көнүп калган. Алардын курамына дагы көптөгөн бийликтин функционерлери, бийликке ыктаган адамдары толтура. Бүтүн Кыргызстан кандай гана шайлоо болбосун сөзсүз түрдө 100 миңдеген добуштарды алып жүргөн. Бул жолу деле ошондой шарты бар деп ойлойм. Мисалы, Азаттык партиясы оппозициябыз деп айтышууда, бирок Ахматбек Келдибековдун оппозиция болуп бере аларына ишенбейм. Башкаларынан деле оппозиция болуу табиятында жок. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин.